Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu алейкум, урматтуу туугандар, урматтуу Муз ТВ YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү, жылкы сүйүүчүлөр. Достор, биз азыр Кара Суу районунун Кыдырша айылында турабыз. Кыдырша айылынын башталыш кере бериш жагында ушул Уларбек деген жигиттин ушул жаш атын жерде кашка улакка чабылып жүргөн улактын аты. Бул аттын дагы көкбөрү 5-5ке ойной турган дагы өнөрлөрү бар экен. Азыр Уларбектин атынын маалыматын толук сиздерге мен алып бергенге аракет кылайын. Сиздер көрүңүздөр достор. Аттын сиздин купулуңузга толгон болсо достор, баалашып сүйлөшсөңүздөр болот. Алдыда мен номерлерди калтырып коем. Анда эмесе туугандар, биз баштайлы. Уларбек акам, ассаламу алейкум. Кандай, жакшы? Тынчсыңбы Уларбек? Атыңды сатууга кое атасың Уларбек? Бул аттын качантан бери багасың? Айтчы ошону. Жазда алган элем. Жазда алгансың. Улак чабам деп. Улак чаптың анан? Улак чаптыган. Улак гарантия. 5-5ке кайсы командада чабылган же өзүң чапкансыңбы? Өзүң эле. Мында любительский, Чуркаштары жакшыбы? Чуркашы жакшы, Бул аттын жашы кандай Уларбек? 2 асый 5 жаш. 2 асый 5 жаш. Бул таза кара байырдан окшойт, Таза кара байыр. Таза кара байыр. Үйүргө коюлганбы, коюлган эмеспи? Үйүрү жок. Атынын бою канча чыгат? 1,57. Туура өлчөдүң, Мына туугандар, 1,57. Аттын жанагындай өнөрлөрү барбы жокпу? Тээп, тиштеп. Андай өнөрлөрү жок, жаман өнөрлөрү. Жештеричи? Жештери зор. Жештери зор, бастырып кете бер, Мына туугандар, буттары таза. Буттары таза. Такага жоош. Такага жоош. Бул торпок улакка чаптыңарбы же теке улакка да чаптыңарбы? Теке улакка көбүнчө, Мына туугандар, аттын турушу ушул экен. Чуркашы жакшыбы? Сууп калган даярбы? Даяр, Бир коерчу. Мына туугандар, узун бир чаптырып көрөйүн. Ат жаап калган болсо алдыда мен номерлерди коюп өтөм. Кыдырша деген айылга келе берсе, бул базардын Кара Суу чоң базардан өткөндөн кийин сол жака кире бериштеги кирип кеткендеги айылдардын бири. Азыр Уларбектин бул атынын баасы канча коюлат сурайбыз. Өткөр. Дагы бир өткөрөбүз достор. Бир чаптырып көрөлү. Сууп калган даяр ат болсо, сиздер сынаңыздар. Чуркашы кандай экен, басышы кандай экен аны. Уларбек, өткөрүп чапчы бир. Узун эле. Мына достор. Эми ден соолугуна бир келип, ден соолугун сурайын. Аттын кайманаты кандай экен билели. Баскан басыгы, бутунун тазалыгы. Такта. Оозу жумшак эле экен, Уларбек. Оозу жумшак эле экен. Жаман жактары барбы атынын? Жебей коюп, ылгап жеген, андай нерселери жок, Канча жем менен бактың? Токтоп тур ордуңда. 2,5-3 кило. Арпа жейт. Макашак жейт. Мака жеген ат экен да. Жүгөрү туугандар, жүгөрү. Такага туруштары жоош. Бутунда эч кандай немеси жокпу? Кана бир көрсөтчү жооштугун. Мына туугандар, такага жоош. Буттары таза. Аркасы деле. Болду. Баягы улакта атты тиштеп, неме кылбайбы, адам тиштеп? Жок, андай нерсе жок. Уларбек, баасын айт экан. Баасын канча деп атасың? Баасын 170 миң деп атам. 170 деп атасың. Ошондо 2000 долларга турлапсың да? 2000 доллар. Кемин кылып бересиңби? Кеми болот, Анда эмесе достор, жерде кашка ушул атты 5-5ке чабылып жүргөн торпок улак, теке улакка чабылган аттын баасы ушундай болду. 2000 долларга коюлду. Менимче сиздер кандай ойлойсуздар билбейм, бирок жакшы эле баага коюлса керек. Андыктан салыштырмалуу айткам достор. Андыктан
Кыдыршага келип ушул көрүп кетиңиздер. Оңго солго буруп койчу бир. Поворотторун бурорун. Ордунан айланыш, оңго солго. Бияка. Мына туугандар. Анда эмесе, туугандар, бул аттын толук мүнөздөмөсүн силерге тартып көрсөтүп бердим. Муз ТВ каналы болду. Ат жаккан болсо алдыдан номерлер коюлду. Соодага береке каалайбыз. Көрүшкөнгө чейин достор.